инфузионный системаны прочностька текшеребиз. Мына ушул жабдуу менен тамырга тамчылатма дары куюлган системанын бышыктыгы текшерилүүдө. Анын ченемдик документтеринде кандай күч менен үзүлөрү жазылган. Аныктаманын чын төгүнүн ушул жерде тактай алышат. Стерильный, нестерильный бинтте прочностька текшере алабыз. Анан стерильный медицинский перчаткалар болот. Ошону дагы биз прочностька текшеребиз. Ал үчүн биз компьютерде нормативный документ киргизип, сила ньютонду задавать этебиз. Канча единица измерения болсо, ошондон кийин ушул разрывная машина прибор менен үзүлүш үчүн эмен көрсө болот. Мындан тышкары дары-дармектердин салмагын, жоондугун өлчөп, туруктуулугун аныктоочу шайман алынган. Буга дейре кол менен ченешчү. Жаңы аппараттар убакытты үнөмдөөгө өбөлгө болду. Буга катар адистер дарылардын адамдын организминде канча мүнөттө эрий турганын аныктай алышат. Бул нормативдик документ аркылуу биз сууга же болбосо нормативдик документте көрсөтүлгөн эритмени алабыз. Аны 37 градуска дайындап коебуз. Себеби дегенде адамдын организмин өзү 37 градуста. Бул адамдын ашказаны канча мүнөттө канча пайыз адамдын организмине сиңип кетерин аныктап беребиз. Ушул сыяктуу 83 түр медициналык жабдуу менен лаборатория толукталды. Алар Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзуна кошулуусунун алкагында өкмөт менен Россиянын техникалык жардам көрсөтүү жөнүндөгү макулдашуусунун негизинде алынды. 245 миллион сомдон ашуун каражат кеткен. Натыйжада лабораториянын мүмкүнчүлүгү кеңейди. Жаңы жабдуулардын келиши менен бул лабораторияда дарылардын курамындагы сууну аныктаганга мүмкүнчүлүк жаралды. Ал үчүн мындай аналитикалык тараза бар. Ага дарыны салып, канча грамм экенин өлчөп алышат. Андан соң ушул дарыны мындай суюктукка салабыз. Бул жабдуудагы текшерүү автоматтык түрдө компьютерден чыгып калат. Аны мындай кагаздан көрсөк болот. Буга дейре бир катар текшерүүлөрдү жүргүзүүгө техникалык мүмкүнчүлүк жок эле. Лаборатория ал тууралуу кызматтык кат жолдочу. Эми жаңы шаймандарды колдонуу менен дары-дармектерге, медициналык буюмдарга көзөмөл күчөтүлөт. Биз өзүбүз кыла ала турган испытанияны аткарып, кыла албагандарга биз служебный письмо жазчыкпыз да. Ошол биз аткара алчу эмеспиз. Анан ушул рамках гранта 83 наименование прибор алып, азыр биз бул приборлорду аткара баштадык. Испытаниясын аткара баштадык. Дагы 3 приборго дополнительное соглашение бар, договор. Ал жерде 3 прибор келет, дагы бизден контроль дагы көбөйөт да, дарынын контролу. Ушу тапта бул жерде 23 адам эмгектенет. Аларга жаңы жабдууларды колдонуу боюнча кыскача окутуу жүргүзүлгөн. Аталган мекеме эл аралык стандартка аккредитациядан өткөн. Эми апрелде кайрадан каттоодон өтүп, жаңы жабдуулар лабораториянын реестрине киргизилмекчи. Азыркы учурда апрель айында биз аккредитацияга даярданып атабыз. Жаңы келген оборудованиялардын баарын мамлекеттик метрология институту аркылуу калибровкадан, поверкадан өткөргөндөн кийин анан биз центр аккредитация Кыргызстандагы аккредитациялоо борбору бар, Министерство экономиканын алдында. Ошолордун оценщиктери тарабынан биз аккредитациядан өткөндөн кийин анан биз толук кандуу анализдер жүргүзүп баштайбыз. Белгилей кетсек, борбордук көзөмөлдөө лабораториясы Саламаттык сактоо министрлигинин дары-дармектер жана медициналык буюмдар департаментинин структуралык бөлүмү болуп саналат. Ушундай эле лаборатория Ошто бар, бирок анда жабдуулар азыраак. Жазгүл Сейдахматова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.